Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Илдетти жуктургандардын арасында депутаттар дагы барбы? Кыргыз өкмөтү курттаган ун тууралуу шашылыш жооп берди. Кыргызстанда дагы 12 адамдан тажи вирусу аныкталды. Анын ичинде 7 дарыгер да бар. Жалпы саны 228ге жетти. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Урматтуу кесиптештер, достор, өкмөт тараткан ундун ичинен курт чыкты деп маалыматтарды жазып бөлүшүүдөбүз. Бул маалыматты мен сыйлаган журналист агам акырын иним ушундай болуп жатыптыр, карап коесуңарбы, мына байланыш номуру дареги деп личкама жазып койдум. Ызы чуу кылбай эле, жарыялабай эле. Ал маалыматты тийиштүү кызматкерлерге салып, тактоо үчүн жөнөттүм. Эртең таң атпай териштирип жооп берилет. 5 кол тең эмес, кемчиликтер да болот ар бир иште. Күнөөлүүлөр болсо жазасын алышат, эгер тастыкталса ун кайра берилет, кечирим суралат. Өтүнүч түшүнүү менен кабыл алсак деп билдирди. Белгилей кетсек, 6 апрелде социалдык тармактарда Кыргыз Республикасынын материалдык резервдер фонду тарабынан берилген ундун ичинен майда курттар чыккандыгы тууралуу видео тасмасы тарап кеткен. Эске сала кетсек, 2 апрелде Кыргыз өкмөтүнүн сайтында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик материалдык резервдер фондунан бөлүнгөн ун аз камсыз болгон үй бүлөлөргө таратуу үчүн өлкө аймактарына жеткирилип таратылууда. Биринчилерден болуп Жалал Абад облусунун Сузак районуна, Ош облусунун Нокат жана Кара Суу райондоруна, ошондой эле Ош шаарына жеткирилди. Бүгүнкү күндө мамлекеттик материалдык резервдер фондунан бөлүнгөн 790 тонна унду Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги облустардагы кампаларга жеткиришти. 2020 жылдын 2 апрелине карата Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик материалдык резервдер фонду тарабынан аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн Бишкек шаарынын мэриясына 257 тонна, Ош облусуна 205 тонна, Жалал Абад облусуна 250 тонна жана Ысык Көл облусуна 80 тонна ун берилди. Мындан тышкары мамлекеттик материалдык резервдер фонду күнүнө 200 тоннага жакын унду аймактарга жөнөтүп турмакчы. Бул үчүн фондун кампаларында будай жана ун жетиштүү көлөмдө. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик материалдык резервдер фонду тарабынан бөлүнгөн ун атайын түзүлгөн комиссиянын чечиминин негизинде жардамга чындыгында муктаж болгон калктын аярлуу катмарына таратылып жатат. Ал эми бөлүштүрүү аракеттери өзгөчө абалдын талабын сактоо менен жүргүзүлүүдө, деп жазылган маалыматта. Булак nazarnews.kg. Бүгүнкү күндө COVID-19 инфекциясын жуктуруп алган дарыгерлерге кенемте төлөп берүү маселеси каралып жатат. Кенемтенин суммасы комиссия аныктайт. Бул бир жолку компенсация. Ал эми өлүм учуру катталса, башка кенемте каралат, деп билдирди саламаттыкты сактоо министри Сабыржан Абдикаримов. Анын айтымында, ушул күндөрү өзгөчө абал учурунда дарыгерлердин макамы тууралуу мыйзам жогорку кеңешке кароого киргизилет жана алар тез арада оңдоолорду киргизүүгө даяр. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 16 медицина кызматкерлери коронавирус жуктуруп алышкан. Бүгүн 7 апрелде өкмөттөгү брифингде Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министри Абдикаримов коронавирус боюнча өлкөдөгү акыркы абал тууралуу маалымат берип жатат. Анда ага даватчылар тууралуу суроо узатып, чет жактан келген даватчыларды көзөмөлдөө кандай жүрүп жатканы айтылды. Ал жооп берип жатып, даватчылардын санын так билүү кыйын экенин белгилеп өттү. Кыргызстандан сырткары жүргөн даватчылардын санын тактоо өтө кыйын экен. Учурда муфтият менен иштеп жатабыз. Эгерде алар сырттан келсе, дароо обсервацияга жаткырылып текшерүүгө алабыз, деди ал. Эске салсак, буга чейин даваттан келген жарандардын 3 күндүк гана обсервацияга алышып, кое берген соң ал адамдан коронавирус чыкканы аныкталган эле. Бишкекте иштеген таксист коронавирус жуктуруп, мындан улам үй бүлө мүчөлөрүнө дагы ооруга кабылган. Бул туурасында кала мэри Азиз Суракматов маалымат жыйын учурунда билдирди. Анын айтымында, Борбор калаада 25 адам COVID-19 жуктурганы тастыкталып, алар 60тан ашуун жакын тууганы, 204 кесиптеши, дос таанышы менен байланышта болгону аныкталган. Карантин эрежесин сактабагандардын кесепети кандай болгону туурасында 1-2 мисал келтирип кетейин. Шаарда таксист болуп иштеген киши коронавирус жуктуруп алган. Ошону менен бирге ал жубайына, кызына, күйөө баласына жана 2 небересине жуктурганын өзү да билген эмес. Башка үй бүлөдө дагы бир адам 4 үй бүлө мүчөсүнө жуктурган. Мындай учурлар көп, деди Суракматов. Мындан улам мэр сунушталган эрежелерди так сактоого чакырды. Кыргызстан бюджетинин элге кайтарымсыз акча берип ишкерлерди салыктын толук бошотууга мүмкүнчүлүгү жок. Бул туурасында вице-премьер Эркин Асырандиев маалымат жыйын учурда билдирди. Вице-премьердин айтымында, өлкөдө социалдык төлөмдөр убагында аткарылып турушу үчүн кошумча жеңилдик берүүгө өкмөттүн чамасы жетпейт. Биз башка өнүккөн өлкөлөргө окшоп бекер кредит, бекер акча берип же салыктан толугу менен бошото албайбыз. Муну ачык айтыш керек. Бизден эң негизги максат бюджеттин эсебинен айлык, жөлөк пул, пенсия алып жаткандарга мамлекет өз убагында акча берип туруу.
бюджеттин кошумча мүмкүнчүлүгү же стабилдүү фонддору бизде тилекке каршы жок, деди Асрандиев. Ошондой эле буга байланыштуу бизнеске жардам көрсөтүүдө өкмөт реалдуу күчүн эске алып, анан эсептеп жатканын белгиледи. Жогорку кеңештин депутаттарынын арасында коронавирус жуктургандар жок. Бул туурасында саламаттык сактоо министри Сауыржан Абдикаримов маалымат чыйын учурунда билдирди. Буга чейин социалдык тармактарда 3 депутатка COVID-19 жукканы туурасында жазылган. Жогорку кеңештин депутаттарынан оорун козгогучу аныкталган эмес. Бизде андай маалымат жок, деди министр. Бүгүн 7 апрель саат 9:00 карата Кыргызстанда дагы 12 адамдан тажи вирусу аныкталды. Бул тууралуу онлайн брифингде саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов билдирди. Анын айтымы боюнча жаңы учурлардын бардыгы Ош облусунда катталган. Алардын ичинен 3-өсү эркек жана 9-у аял. Тилекке каршы алардын ичинде 7 медициналык кызматкерлер, 4 дарыгерлер жана 3 медайым бар. Алардын бир бөлүгү Ноокат районунда жаткан обсервацияда жаткан бейтаптарды карашкан. Ал эми бир бөлүгү Ош шаарында жугуштуу оорулар ооруканасында мурда иштеген кесиптешинен жугузуп алышкан. Калган 5 адамдын ичинен бирөөсү умрадан келген, калгандары байланышта болгондор, деп билдирди министр. Алардын биринде дагы клиникалык белгилер жок, бирок вирустун козгогучтары аныкталган. Алар буга чейин обсервацияда жаткан. Учурда бардыгы жугуштуу оорулар ооруканасына жаткырылды, деп кошумчалады министр. Ошентип Кыргызстан боюнча 228 адам тажи вирусун жуктуруп алган. Алардын ичинен Жалал Абад облусу 80, Ош облусу 86, Ош шаары 20, Чүй облусу 5, Баткен облусу 4, Бишкек шаары 25, Нарын облусу 5, Ысык көл облусу 3.